Misалы, бул дагы бир мисал хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям негизи харир, жибек кийгенди эркектерге тыйып салынган. Жибек кийим эркектерге болбойт. Бирок бир риваят келет. Хазрат Умар разияллаху анху риваят экен. Ал риваятта айтат: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Харир жибек кийгенден тыйып салган дейт. Бирок жибектин ичинде эгерде мына ушундай сөмөй менен мына шахадат колуна алып туруп, мөкөнү ортон колду ушунчалык көлөмдө кошулуп калган болсо, эме жибек анда уруксат берген. Бул деген сөз толук жибек эмес, жибек кошулмасы болсо, кошулмасы азыраак, калганы жүнү көбүрөөк болсо уруксат берилет. Бул дагы калил муктафар. Аз гана нерсе, тыйып салынган нерсе кошулуп атат, уруксат берилет. Ошол уламалар айтат, кийим тигилгенде эгер кийимдин баягы эки болот да, кийимдин астары болот, ичи болот, сырты болот, үстү болот токулганда, ошол жиптердин ичинде негизи жиптер менен кошо эгерде аралашмасында баягындай жибек болсо, анда ал кийимди кийгенге уруксат берилет. Бул дагы эмне болду? Ал калил мугтафар, кичинекей аз көлөм кечирилет дегени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтып атат.